Lift Aircraft деп аталған ойлоп табуучу компаниянын инженерлери Неханы жеке авиатранспорттун келечеги деп мактап жатышат. Неха кишини көтөрүп уча алчу дрон, 18 пропеллери бар, электрден кубат алат, салмагы 200 кг. Сууга конууга мүмкүнчүлүк берген тетиктери, авариялык парашюту да бар. Джойстик менен башкарылып, айдоо үчүн учкучтун лицензиясы талап кылынбайт. Болгону үйрөтүүчү курстан гана өтүү керек. Неха саатына 100 чакырымга чейин уча алат. 10-20 жылдан кийин баарыбыз ушундай аппараттарды колдонуп калабыз го. Эми бул убакыттын эле маселеси. Булар биздин жашоонун бир бөлүгү болуп калышат. Келечекке сереп салсаңыз, мындай аэромобилдерди жердин баарынан көрө аласыз. Ошондой эле алар толук бойдон автономдуу болушат. Азырынча Неханы сейил саякат максатында жана курулуштары жок жерде гана колдонууга болот, бирок АКШ Жарандык авиация федерациясы электр кубаты менен уча алчу аппараттарды шаарда колдонууга уруксаат берсе, бардыгы өзгөрүшү мүмкүн. Неханы ойлоп тапкандар быйыл эле ири америкалык шаарлардын жанында учуруп көрүп, аэромобилдин коопсуздугун далилдейбиз деп шымаланып турушат.